Ошол үйдөн алыс жүрөсүң, турмуш жолун үшкүрүнүп сүрөсүң. Кудай колдоп бир тал чачың кемибей, жүрөгүңдө өчпөз үмүт түнөсүң. Сагыныштар эритишер таштыда, самап жетип максаттарга астыда. Ар бириңдин амандыгын тилеймин, мекендештер бизден салам айткыла. Алтын күндөр ажар ачып жакшына, жетсең экен тилеп жүргөн бактыңа. Бириң эмес бардык бордошторум, аман жүрүп ала тобо кайткыла. Бордошум, бордошум, кайда жүрсөң Кудай сени колдосун. Бордошум, бордошум, турмушуңда эч жамандык болбосун. Эне тапта үмүтүнүн ак кушун, тапса экен деп балам турмуш ачкычын. Ата энесин күтөт балдар жол карап, элестетип эртеңки күн бактысын. Сагыныштар эритишер таштыда. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар. Биз бүгүнкү күндө Кудай буйруса Жалал Абад областына келатабыз. Бул жака келишибиздин негизги максаты Кудай буйруса ошол кыргыз кыйынчылыкта бири-бирин таштаган эмес. Биз таштабайбыз. Өзгө улуттан жардам сурап, биз тизе бүгүп алардын алдында турбайбыз. Бизде намысыбыз бар. Жүрөгүбүздө жараткан зат кичине болсо дагы ыйман берип, өзүн тааныткан. Ушу жакшылык кылсаң сооп табат экендигинге, та сооп табарыбызга акылыбыз жеткендигине чексиз шүгүр айтып, мына биз бүгүн Жалал Абадка келип, мына ошол байкебиз, мына Жаңыбай байкебиз Кудай буйруса баштап, ушул жактагы мекендештерибиз бизди бүгүнкү күндө ушундай бир демибизге дем, күчүбүзгө күч кошуп, ынтымагыбыз менен, биримдигибиз менен ушундай ата сөзүн Кудай буйруса бекем карманып, ошол 5 манжа бөлөк билек бир деп, ошол 5 манжабызды бириктирип, ушундай жакшы ишти жасагандын аракетин бүгүн Кудай буйруса колубуздан келишинче аракет кылып атабыз. Ушул кылган ар бир жакшы иштерибиз Орозонун айында Кудай өзү кабыл кылган болсун. Урматтуу бир туугандар, биз сен бияктыксың, сен тияктыксың, сен Кыргызстандын тиги буручу, мен бул буручу дегенден биз алыспыз. Биз бир тууганбыз. Биз бир жаган дүйнөдөгү конокпуз. Кимибиз канча жашайбыз Кудай билет, бирок биз таза ниет, таза дил менен жакшы Кудай алдында сооп жасайлы деген гана үмүт менен бүгүн иштерде азыр биз айлардын султаны болгон Рамазан айында Кудай буйруса каадамдарыбыз канчалык көбүрөөк болуп, көбүрөөк сооп таап калсак экен деген үмүттө азыр биз эң жакшы сапарлардын бири мына сооптуу сапардабыз Кудай буйруса. Жаңыбай байке, мына өзүңүз айтсаңыз бүгүнкү күндө бул жактагы болчу иш тууралуу, өзүңүз да ушул үй бүлөдөгү жана муктаждык маселеси боюнча дагы айта кетсеңиз. Саламатсыздарбы кыргыз элим. Мен Азамат Байматты биз башыбыздан өткөзүп, Сагын деген инебизден Индияга барып операция болуп келишине себепкер болуп, Сагын Азамат менен ошол таанышып калганбыз. Эми Сагын бир тууганыбыз, Кудайга шүгүр, азыркы күндө үйүндө иниси дагы Кудайга шүгүр, ден соолуктары жакшы, лечение тапшырып, кечээ түнкү Бишкекке барып анализ тапшырып келгенде өтө жакшы деп, анализ жакшы чыгыптыр. Азыркы күндө экөө тең жакшы жүрүшөт. Эми биздин айылда Көчөрүп Абдыкахар деген айылдашыбыз бар эле. Жашоосу өтө кейиштүү, үй жайы начар эле. Үйүнө кирип бир күн жатып, бир күн мындай мейман болуп кетиш өзү бир тозок эле да. Үйүндө ушундай эмес жатак эле. Мен ушуну Азамат Баймат менен сүйлөшүп, эме кылсам менин сөзүмдү жоктобостен, Кудай кааласа ушунун алдында азыр үйдүн баштоонун алдында турабыз. Кудай кааласа Азамат Баймат башында туруп, өкмөтүбүз башында туруп, шамалдар чыгыруудат. Азыр эми Кудай кааласа ошого кетип атабыз азыр. Мен Азамат Байматтын ишине ийгилик, үй бүлөлүк бакыт, биздин Кыргызстанда
ушундай азаматтай балдар көп болсо экен, чыган жигиттер көп болсо экен деген ойду айтам. Ушу азаматтын ишине ийгилик. Рахмат. Кудай буйрса бир жакшы ишибиз жараткандын жардамында болсун. Кудай буйрса Аллах жардамында болсун. Кудай буйрса өтө сүйүнүп бул кызматтабыз. Ар бириңдин амандыгың зор бакыт, ата журтка салыбыңар ченемсиз. Алыс жерден ысык сууга кайышып, азап чегип жүргөнүңөр сезебиз. Сагыныштар эритишер таштыда, сабап жетип максаттарга астыда. Ар бириңдин амандыгын тилейбиз, журтташтарга бизден салам айткыла. Алтын күндөр ажар ачып жакшына, жетсек экен тилеп жүргөн бактыңа. Бириң эмес бардык бордошторум, ала тоого аман эсен кайткыла. Бордошум, бордошум, аман эсен ала тоого кайткыла. Бордошум, бордошум. Кадам таштап эме кылып атабыз. Мынакей Базарбай көчөсү дейт, номер 4-үй. Эми бул үйдү өзүңүз карап көрөйлүчү, бир туугандар, мекендештер. Мынакей кимдир бирөөлөр евро ремонттуу үйдө жашап, анан айнектерин, пластиктик айнектер салып, аябай заманбап жашоодобуз. Жок, азыркы учурдагы көрүнүш мынакей сиз көрүп турган үйдө биздин бир тууганыбыз жашап атат. Мынакей мына караңыздарчы, бир туугандар. Бул мынакей бул үйдө киши жашабайт экен деп ойлобоңуздар. Бул үйдө киши жашап жатат экен, бир мекендешибиз жашап жатат. Мынакей азыр биз Жалал Абад областынын Базар Коргон районунун Абык айылындабыз. Мына бул жерде бир тууганыбыздын ушундай өмүр кечирип аткандыгын, мына ушул айылдын эли, айыл башчылар ушундай бир ынтымакка, биримдикке чакырып, эл ынтымагы менен мындай жашоодо жашап атканына 21-кылымда бирок ушундай жашоо шартты көрүп туруп, кайдыгер болбостон эми айтпай эле, эч кимге билгизбей эле бул ишти кылып койсок да жакшы болмок. Бирок буну кылып коюш үчүн чоң каражаттар керектелет экени баарыбызга эле маалым. Бүгүнкү күндө өзүбүздүн огородубуздун аркасында бир тоокана салыштык кыйынга туруп аткан учур. Бирок бул жерде бир үй тургузуп коюш бул кыйынга тургандыктан, бул жерде жалпы кыргыздын ынтымагы керек болуп тургандыктан, биз ушул нерселерди сиз көрүп туруп, эгер кайдыгер болбосоңуз, ушундай жашоодо шартта мен өзүмдү коюп көрөйүн. Мына ушул могул үйдө, мына үйдүн эшигинен күнүнө ар бирибиз кирип чыгып атканыбызды элестетели. Мына ушул үйдөн кимде ким жумушка кетип аткан болсо, жумушка эртең менен кетип, үйүнөн кетип, кайра келип аткан мекендештерге мына ушул эшиктен кирип чыгып, жумушка барып келип өмүр кечирип атканыңызды сиз өзүңүзгө коюп көрүңүз. Мен өзүмө салыштырайын, мен зээнимге жүрөгүм ооруп отурат. Мына караңыздарчы, мына үйдүн ичи. Мына урматтуу бир тууган, бул азыркыча сөз менен айтканда холунда турабыз. Мынакей бул жерде жашоо менен күрөшүш үчүн, күчөш үчүн ушул мынакей. Мына азыр могул көрүп аткан көрүнүшүңүз үйдү жылытыш үчүн чогултулган чырпык окшойт менимче. Бирок мындай тешик бүттүк жактары ачык болуп турган үйдү мына отун кантип жылытат деп ойлойсуңуздар. Ошон үчүн урматтуу бир туугандар, мынакей Кудай кечирсин. Аллах өзү кечирген болсун. Мына бул үйдө кимдир бирөөңүздөр сарай экен деп ойлоп албаңыздар. Бул үйдө бирөө жашап атат экен эми. Журкан төшөктөр менен мындай ишылып өмүр өтүп аткан экен да бул жерде. Салам алейкум. Şu жашайт, жалгыз. Ден соолуктарыңыз жакшысызбы экен?
Жакшы турасызбы? Өзгөчө жакшы делет да. Сиз бул жерде турасызбы? Үйдө жашайсыз? Свет барбы, жокпу? Келиңиз байке. Азыр светиңиз жокпу? Бар свет, Сиз бу жерде өзүңүз жалгыз турасызбы? Мына ушул жерде бир тууганыбыз жашайт экен, мына ушул жерде. Кышкысын кантип жылытып атасыз бу жакты? Не менен жылытасыз? ачык. Темир печке, тере чапы. Свет жоқ қой, қараңғы, свет емес. Светті олар үтіп қойыпты ғой. Азыр КамАЗга өтүп. КамАЗ бет. Ооба, кейін улап қойсың ара? Улап қойыз. Yanında taşlan фонарин жагат. Бияқтан тапсаң да Мынаки. Мына эми урматтуу бир туугандар, ушул жерде азыр тиги Коро сарайына чейин евро ремонт кылгандар дагы көрсө бир, мен ойлойм бир сезим ойгонсо керек. Ушул мына жердеги жашоону бир тууганыбыз бул, биздин бир тууганыбыз, агабыз, кимдир бирөөбүздүн атабыз болот, кимдир бирөөбүздүн агабыз, бир тууганыбыз болот. Эми жашоо өзү убактылуу конокпуз, бирок бир келген жашоодо мындай өмүр сүрүш мындай кыйын болот ата. Байкебиз кышкысын балким үшүп чыгат. Кышкысын үшүйсүзбү? Печке жоқ болса үшібек. Печке жок болсо үшөбөйсүз, Печке болса жағамын. Мына эки бөлмөлүү экен азыр бул жагы, мынаки. Бул жагы азыр свет жок. Мына урматтуу бир туугандар, мына ушул жашоодо 21-кылымда мындай. Кудай өзү кечирсин, бизди Кудай кечирсин, жараткан. Эми тамакты кантип бышырып жеп атасыз? Тамак кантип бышырып жейсиз? Тамақ болса оны очоққа от чабып. Өзүңүз бышырып жейсиз, Байкенин дагы Байкенин келинчеги да жакынкы араларда качып болуп калган экен ушул. Келинчеги качып болуп калыптыр. Өмүрлүк жары. Мына бул жерде мынаки. Ошентсе дагы, мына урматтуу бир туугандар. Бул жерде огород тегип мынаки. Огороддун ичинде дагы мындай багбан экен бул байкебизчи. Мындай өлтүрөгөн клубника багат экен. Огородун карап багып, мына сиз кирип турган үйдө өмүр кечирип жатат. Ар бир кыргыз ойлонуш керек. Мен ойлойм, ар бир кыргыз ойлонушу керек. Мындай кырдаалда кыргыз жашабаш керек. Анткени мындай жашоодо жашай турган күн мезгил өткөн. Ал 16-кылым болсо керек. Бирок азыр 21-кылымда мындай жашоодо биз жашатпаш керек ар бирибиз. Мен сөз берем. Кудай буйруса, ушул жерде ушул үй бүткүчө болгон күч аракетти жумшашлыкка. Бирок мен жалгыз колудан эч нерсе келбейт экени баарыбызга маалым. Бул айылдаштарга да жардамыбызды тийсин. Ынтымакташып, мына бүтүндөй айыл ынтымагы мына бул үйдүн бүтүшүнө себеп болот деп ойлойм. Кудай буйруса ынтымагыбызды бекемдейли. Бул жерде дагы сом үчүн эмес, сооп үчүн деп келип убактысын бөлгөнгө даяр болгон мекендештер мына ушул жерде кызматта, Кудай буйруса. Кудай буйруса. Алла разы болсун сиздерден дагы. Жаңыбай байке. Мынчалык экенин билгенде эртерээк келишлик аракетин болмок. Бизди да Кудай кечирген болсун эмичи. Коллега, biz de sizge aytdım öyle var. Şimdi Azamat Baymat men süreçte Kuda kalasa uyunuzu hareket kılavuz dep o betonu görüp ketmedik bile. Özü dağı kıladı öpmek başımızdan yardım veriyor. Hep sizge aytdım öyle var. Oşanda Azamat Azamat Baymat geldi, hükümet başımız geldi da. Siz üçü bir kızsın ara, acaba? Orada da. Ana bu bizim aylarımız yeni vardı, ülkelerde yeni vardı. Bu Taşkotkon özü eski zdanya gerçi. Bizden eski sahipten kalan staloy oldu da, staloyda okup çıkan staloy oldu özgür. Bunun eskiligi jetkeni özü kança jыл болгон. Ошондон бери мына азыр колхоздарга азыр ушу киши şeyde күн кечирип келет да. Анан ушу сиз дагы пенсия аласыз, инвалидтер пенсия аласыз. 2000 тегерегинде инвалидтер пенсия алат да, эми ал өзүнө günümdük trilliğine de жетпейт да күнүгөнө дегендечи. Бирок туугандар болот. Эки тууган балдарыбыз. Эки тууган балдарсыздар, Сиз азыр базарда иштеп атасызбы, Кабарага?
Арaba тартып атасызбы? Азыр ушул иштен келдиңиз азыр, ака? Базарда араба тартып иштейсизби? Күнүмдүк эме менен, сиз Кахар байке, бул жерден сууну кандай чечип атасыз? Сууну же тамакты ушул жерге бышыртып атасыз, Арыктан эле? Урматтуу бир туугандар, бул бир тууганыбыз ошол агып аткан арыктан, агым суудан баягы алып суу ичип, анан тамактанып, мына ушул жерде тамактарды өзүңүз эле жазалат экенсиз, бул жерден? Кампиры, жакын кампиры бар эле, кампиры дагы ине берет эле. Мына бизде бир жылда бир жолу ине бериште мындай жардам берилет өкмөт тарабынан. Анан өкмөт башы өзү былтыр эме 2018 жылы 2 жолу ушул жардам берген да, ошо семьягачы 2 жолу жардам берген. Анан ичине ооруп жүргөн экен, жеңебиз өтүп кетти да. 2 айча болуп калды, туугандар эме кылып көрүнүп 2 айча болуп калды. Кеткенине азыр ушу жалгыз бой экен, мен жалгыз жашап атам дейт азыр. Азыр бул жерде мен да Кудай буйруса, Жаңыбай байке, Кудай буйруса мен деле мындай, Кудай буйруса ушул ыйык Рамазан айы, айлардын султаны бул Рамазан айы. Анан ушул элибизди, журтубузду эми бул маселени кимдир бирөөлөр көрүп атып, балким ойлошуңуздар мүмкүн. Муну ошол эле минтип эле койсо болбой, жакындар кылып койсо болбой деп. Бирок мындай бир жашоо түйшүктүү жашоо баарыбызда бар. Бүгүнкү күндө бир арабаны, бир үй бүлөнүн арабасын тартыш кыйынга туруп аткан учур. Анан мындай жашоого сын пикир болбош керек. Кайсыл бир күнү бизди кайсыл тагдыр күтүп атканын билбейбиз. Ошондуктан сын пикири жок иш жасаштын аракетиндебиз, Кудай буйруса. Анан мен дагы ушул кыргыздын жигити катары, сиздердин мекендешиңиздер, замандашыңыздар катары мен сөзүмдү берем. Ушул үй бүткүчө сиздердин катарыңыздарда, жаныңыздарда бирге болуштукка Кудай буйруса. Кандай бир бизден кандай бир себепкерлик келсе, биз ошондо даярбыз. Ошол азыр дагы ушул жердеги эмелердин түшүшүнө, КамАЗдардын, азыр дагы бияктан эме кылайлы, Жаңыбай байке. Анан бул жерден сиздер дагы өзүңүздөрдүн эмеңизди билдирип койсоңуз, азыр айыл башчы катары кандай кылсак болот, кеңешиңиз? Эми чындыгында азыр айтылып өткөндөй, ар бир үйдүн өзүнүн түйшүгү өзүнө ачыкча болуп келет да. Мынакей ар ким өзүнүн күнүмдүк кылып аткан иш аракеттери менен, өзүнүн бала чакаларын багуу менен алек болуп атат да. Анан эми ашынып кеткен айылдын ичинде эч ким деле жок. Бардыгы тегиз жашаган эле айыл. Ушул жерди дагы бул кишиге ушул детсад, ушул бала бакчанын территориясы жоголгон учурда Союздан кийин ажыратылып берилип, ошол жерде жашап туруп калды. Анан эми биздин ушул айылда акыркы учурда биздин айылда дагы эми буну баса белгилеп айтып өтүп кетиш керек. Ушул айылда жаштар келечеги деген коом түзүлүп, мындай биримдик ынтымакчылык деп ошол фонд уюштурулду. Ошонун аркасында ошол фонд менен биздин айылда бир топ жумуштар аткарылып баштаган эле. Ошол учурда биздин айылдын ушул ынтымакчылыгы күчөп, ушундай артта калып аткан мындай көйгөйлөрдү алдыга тартып аткан учурда, мынакей ушу Азамат Сен жетекчи деген ушул кайрымдуулук фонду бизге бир Кудай жеткизди да. Ушул кайрымдуулук фонд менен биздин ушул айылдагы түзүлгөн фонд жетишсиз болуп, мына көпчүлүккө белгилүү болуп калган жанагы Сагын деген биздин айылдашыбызды ушу өмүрүнө өлүм менен алышып аткан учурда ушу силердин фонд ушу бир Кудай жеткизип, мына силердин жардамыңар менен ушул фонд менен ушул баланын өмүрү сакталып, Кудай буйрса мына бүгүнкү күндө жашап атат да. Ушундай жакшылыктарды ушул айылдын ичиндеги ынтымакчылык менен тартып келип аткан учурда, мына ушул фонд дагы эле ушу колун тартпай, ушу колун узатып, ушу биздин айылдын ичиндеги ушундай көйгөйлөргө кол сунуп алдыга тартуу аракетин жүргүзүп атат. Ушул фондко аябай чоң терең ыраазычылык билдиребиз. Мынакей биздин айылдашыбыз Кахар байкебизге дагы ушундай бир заманбап бир жакшы жашоо турмушту тартуулап берип атканга дагы мынакей ошол Азамат Сен жетектеген ушул фонд буюрса келечектүү болсун, буюрса мына келечеги бар деп толук ишенебиз. Себеби биздин айылда бул практика өттү. Эми ушундай аракет жүрүп аткан учурда биздин айыл деле жөн турбайт, ушул айылдын ичинде фонд дагы жөн турбайт. Буюрса биз бир эле ошол Кахар эке менен эмес, bundan сырткары дагы ушу айылдын ичиндеги
аркада калып келаткан көйгөйлөрдү алдыга тартууга тегиз аракет кылып жардам беребиз. Алла разы болсун. Биз ушундай жетишкендиктерге жетишкен болсок, ушул фонд аркылуу башка айылдагы, башка дагы район, областтагы ушундай бир топ болуп аткан көйгөйлүү маселелерге дагы жардам бергенге аракет кылабыз буюрса. Буюрса Кудай буйрса. Сиздерден да Алла разы болсун. Бул жерден дагы бир нерсечи байке. Кыргызда баягы 5 манжа бөлөк билек бир деп коет экен, ата сөздөр бар экен да. Анан бул жерде деле эң негизгиси эле ынтымакка келип такалат экен. Анан биздин да ушул кичинекей сиздердин сунушту биз кабыл алып, биздин сунушту сиздер кабыл алып, бири бирибизге тирек болсок эле маселе оңунан келип чыгат экен. Анан кээ учурларда баягы орундалбай калган деле мисалы башчылар деле эметип атабыз. Эми бул жерден баягы мен дайыма айтып келем да, баягы бирибиз мактап даражабызды деле көтөрө албайбыз. Бирибизди жамандап даражабызды түшүрө албайбыз. Ал кызмат Кудайда гана. Кимдин даражасын көтөрсө Кудай көтөрөт, түшүрсө Кудай түшүрөт. Анан ошон үчүн сиздерге да Алла разы болсун байке. Ушундай баягы сагындын деле ошондой акыбалында бир кишинин колунан эч нерсе келбейт эле да, баягы көптү күсөгөл болот деп сиздердин салымыңыздар өтө зор. Кече Москвадан дагы сиздердин айылдаштарыңыздар менен, балдарыңыздар менен, уулдарыңыздар менен жолугушуп, сүйлөшүп, жакшы бир эмеде болуп келдик да. Анан мындай ынтымактуулук курчуп бекем болсо, биз келечекте көп ишти сиз айткандай кыла алат экенбиз, Кудай буйрса. Алла разы болсун сиздерден. Жамай байке, ошондо бул байкебиз Кахар байке ушул арыктан суу ичип атат, Ушу Кахар ака ушул арыктан азыр бул чынында бул суудан азыр суу ичкен эмес, бет жууганга дагы азыр мүмкүнчүлүк жок да бул арыктан суунучу. Ушу Кахар ака ошол жерден суу ичип атат да, ушуга дагы айылыкта чогулуп саат беребиз. Кудайым, урматтуу бир тууган. Муну бул агып аткан агым суудан бул мекендешибиз, сиздер азыркы көргөн бир байкебиз ушул арыктан суу ичип күн кечирип, анан бул арыктагы суу анан муну үйдө жашайт экен. Мына урматтуу бир тууган. Мынаки. Кудайым. Кыргызстанда ар бир кыргыздын жашоосу болсо экен. Кудайым буйрса. Анан бул жерден эми күйүмдүү боло калып, бардык көйгөйдү чечип жиберчү биз эмес. Болгону жөн гана чакырык кылып, мына ак калпагын башына кийген кыргыз кыйналып атат. Ак калпагы башында турган кыргыз кыйналып атат. Урматтуу бир туугандар, биз бүгүнкү күндө ошол ата сөзүн далилдеп, кыргыз кыйынчылыкта бири-бирин таштаган эмес. Мына башында калпак кийгенди көрсөң, баягы асманда жылт дегенди көрсөң, жылдыз деп бил. Башында калпакчанды көрсөң, кыргыз деп бил деген. Бирок кыргыз мына турган башында калпагын кийинген кыргыз бир тууганыбыз, атабыз, агабыз турса, бирок мындай шартта жашаштыгына биз андай кайдыгер эмеспиз. Биз колубуздан келишинче кыргыздын намыстуу уул кыздары ынтымагыбыз менен ушундай жакшы иштер жасайбыз деген жолго аттанганбыз. Биз ушул сапардабыз. Эң айлардын султаны болгон Рамазан айында турабыз. Рамазан айында кимде ким бир кадам сооп жасаган болсо ага эсепсиз сооптор берилет деген. Бирок ошол эсепсиз соопторго ээ болуш үчүн бир эле өзүбүз эмес, биз жабыла бир туугандарыбызды да чакырып, бул дүйнөдө ушул жакшы иштерибиз менен бирге болсок экен, акыр кыяматта бейиште дагы бирге болойлучу деген ниетте биз ушул сапардабыз. Анан мына азыр бул жердеги эсебин алдык. Азыр Нур-Султан деген биздин Жалал-Абадтагы КамАЗ айдаган мекендешибиз бар экен, Жамай байке. Мен өткөндө ал бир тууганыбыз менен сүйлөшкөндө ал өзү мага сунуштаган. Эгер Азамат байке Жалал-Абадта кимдир бирөөгө үй салына турган болсо, анда мен КамАЗ менен барып үй бүлөмдүн атынан ошо КамАЗ айдап жүргөн КамАЗымдын акысын берейин. Барып шагыл кумун түшүрүп берейин деп байланышка чыккан. Анан өткөндө келишибизде ал биз келе албай калдык, мүмкүнчүлүк болбой. Анан бүгүн анын жумушу болуп келе албай калган экен, бирок келе албаса дагы сөзүндө туруп, жигиттик сөзү менен мына ушул жерде 2 КамАЗдын акчасын жөнөттү, байке, 7,5 миң сом. 7,5 миң сом 5 КамАЗдын шагылын жөнөтүп атат. Анан мына ушул муну айыл башчыбыз Жамай байке сизге тапшырайын аманатты. Анан экинчиден ушул бизди кылып аткан ишибизде көптөр ойлошу мүмкүн. Биздин завод фабрикабыз деле жок бул кайрымдуулук фонддун. Бир иштеп аткан ишканабыз, фирмабыз деле жок. Фонддун негизги күчү ынтымакта, биримдикте. Бирок ушул кылып аткан ишибизди
алыста турушуп алып жакындан колдоо көрсөткөн мекендештерге ыраазычылык билдиребиз. Азыр ушул жерден мына үйдүн размерлерин ченертсек 12 узуну, туурасы 4 экен. Буга азыр пластикалар молары түшүрүлсө бүтөт болсо, анан стенага 35 миң сом керек делет экен. Анан 35 миң сом мына Кудай буйруса Жаңой байке. Биздин алыста Екатеринбургда бир мекендешибиз иштейт. Жылына өзүнүн зекетин берип турат. Кече күнү дагы ушул биздин ушул салынып аткан үйлөргө бөлүштүрүп атабыз. Анан бул байкемдин дагы үйүнүн бүтүшүнө мына стенасына ошол байкемдин зекетинен $3000 берилген. Ошонун $1000 бир жерге, $5 бул жерге, дагы $500 тигил үйгө бөлүштүрүп мен ушуну туура көрдүм ба калыстык менен. Анан мынагу $5 ошол байкебиздин үй бүлөсүнүн атынан, бала чакасынын зекетинин атынан ушул $5 стенасына жумшаңыз. Ушуна стена бүтүп калат. Кудай буйруса. Анан кийинкилерине өтө беребиз, түшүнүпчү? Кудай буйруса. Ушундай урматтуу бир туугандар, анан мына биз билимдиктүүлүгүбүз менен, ынтымактуулугубуз менен деги эле бир да кыргыз кыйналбаса экен деген ойдо биз ушул иштерди жасап келебиз. Бөлүнүп жарылуудан алыспыз. Биз кыргызбыз. Бир гана сөз. Ошон үчүн мусулман болуп жаралгандан кийин бул айларда ушул Рамазан айында эгерде кимде ким айтып атпайбы, аалымдар айтып атат, кадам жасаса сооп көп болот экен депчи. Анан бул жерде дагы мен ушул иште көбүрөөк аралашып жүрүп, мен көп нерсе, бир нерселерге күбө болом. Мисалы, акчага сүйлөшсө адамдар менен, эртең менен саат 9-тан кечки 6-га чейин иштейбиз дейт. Бул жерде ченемдер бар, чектөөлөр бар. Эгер акчанын даамын таткандар мына ушундай иштейбиз. Бирок сооптун даамын таткандар убакыт чектебейт экен. 24 саат убакыт болсо, ошол убакытта дагы түн уйкуман калсам дагы, жол жүрсөм дагы макулмун. Мага сооп керек. Ушу жаным кекиртекке келгенде ушул соопторум мага бир жардам болсо экен деген үмүттү кантыганбыз. Биздин сыйлыгыбыз дагы жакшы бир эмеси баары Кудайдан буйруса. Анан сиздерге да Алла ыраазы болсун, Кудай буйруса. Жаңой байке. Биз 2 ай мурун кайрылуу жасадык элек. Ошо айылдашыбыз Какалекенин үйүн келип жашоо шартын көрүп биз ушу кайрылуу жасадык элек. Ушу кайрылуу жасаганыбызда деле ушу дагы деле биздин Азамат Байматов мынакей чыгып звонок этип, ага ушу байке биз барып баштан этегине чейин туруп берем, Кудай кааласа биздин деле жардамыбыз тийип калсын ошо байкебизге деп айтып эле сөзүнө туруп бүгүн келип, мынакей $500 берип, азыр эсептеп чыктык элек. Кирпичине $500 кетиш керек экен, $500 эмесин берди да. Анан кийин биздин Жалал Абадта Нурсултан деген инибиз 5 машина шагал, 1 машина кумдун пулун берди, 7,5 миң. Азыр мынакей силер көрүп турасыңар, шагалы түшүп баштады. Бүгүн иштин башы башталды, Кудай кааласа. Азаматтын ишине ийгилик, ден соолук. Анан бир да айтып кетчү нерсе дагы өкмөтүбүз дагы мынакей техникаларын берип, повышен берип, мынерде биздин депутатыбыз бар, Караев Советбек деген. Өзүнүн жеке менчик КамАЗы менен арзан, ушу акама да мен дагы сооп алып коеюн деп арзан 1,5 миң тегеренде кеткен расходко 900 сом немесин алып арзан алдагы кошуп жасап кошуп турат. Эми эмне демекчи мен, биздин абук айылда бардыгыбыз бирдей жашасак, бардыгыбыз ынтымак болсок деген гана чакырык. Ушу үй башталып калса бардыгыбыз кайдыгер карабай бардыгыбыз келип ушу Кахар акабызга кичине болсо жардам берсек. Анан кийин айтып кетчү нерсе берди, Кахар акабыз арыктан суу ичет экен. Бу арыктагы сууну азыр чын-чынына келгенде бет жууш дагы сал ойлонуп жуасың да бетти дагычы. Анан Кахар акага жардам кылып биздерге дагы бир кудук дагы салып бере берсизекпи деген ниет, бу жаштардын немеси да, эми ою да эми. Кудай кааласа там бүтүрө берели, болсо эмнеге дагы бир кудук салып берсек деген ниетте турабыз. Анан Кудай кааласа Азамат ушерде сен ниетиңе жетип ушу үй дагы бүтүп калбаса да сагындын башынан баштап этегине чейин туруп биздин азыр Сагын деген айылдашыбыз бир тууган инибиз азыр биздин катарылуу кошулуп, азыр Кудай кааласа ден соолугу жакшы, ошонун башынан баштап этегине чейин керек болсо Индияга чейин барып сүйлөшүүлөр жүргүзүп, операция кылып келип, мына балаңар деп колубузга берип кетти эле. Ошо балабыз азыр Кудайга шүгүр, эми мынакей келип ушу акамдын үйүн бүтүрүп берем деп ушу алыстан келди. Ушуда туруп чын-чынында биз дагы жакшы кат жалбай калдык. Мен ушуда туруп мени өкүнүп кеттим да, айылда турупчу. Азамат сенин ишиңе ийгилик, дайым ушундай сооптук иштерди кылып жүрөр. Үйлөр бактылуу үйлөр менен тынч бол Азамат. Ошол урматтуу бир туугандар, жалпы мен кыргызмын деген жүрөгүндө намысы бар, Кудайды ойлоп, бир сооп таап калсам деген мекендештерди чакырык кылабыз. Мындай жерде күчүбүз керек, биримдигибиз керек. Ошон үчүн көптү көрсөгөл болот деген, жалгыз аттан чаң чыкпайт деген, ошон үчүн жалгыз кишинин колунан эч нерсе келбейт. Биз элге таянып, эл бизге таянып бүгүн жакшы сапардабыз. Анан бардык мекендештерди деги эле бир Жалал Абадтык же болбосо тиги абык айылы деп биз айткандан алыспыз. Бүтүндөй кыргыз деп. Америкада турган кыргыздар, Италияда турган кыргыздар кол сунуп келет.
бирок ошондой Москванын кайыр шаарларында эмгектенген мекендештер биздин бүгүнкү күндө ушул 19 үй салынып, мына 20-чысы дагы жакын күндөр тапшырайын деп атабыз. Мунун баары баягы арабтардан, башка өзгө улуттан жардам сурап, тизе бүгүп жардам сураштык эмес. Мына ушундай биздин намыстуу биздин мекендештер бар. Биз өзүбүз буйруса тирек кылып жөлөк таяк боло турган намыстуу уулдар бар. Келиңиздер, чакырып калабыз.